Эртең менен айтышты, менин отчетторум баары орусча болчу да. Бир ай мурун запрос жасай баштайбыз да. Анан эртең менен уктук дегенди башы мындай айтпай жүргүлөчү. Кечирим сурайм, мындан ары кайталанбайт. Эмгек, жаштар жана миграция министрлигинин өкүлдөрү фракция жыйынына даярдыксыз келгенин өздөрү ачык айтты. Бирок бул аларды эл өкүлдөрүнүн курч суроолорунан куткара алган жок. Жыйынга чакырылган башка мекемелердин өкүлдөрү да миграция боюнча саясатка жооп бере албайт. Ички жана тышкы эмгек рыногун көзөмөлдөй турган министрлик бул боюнча маалыматты так билбейт. Бул парадокс действительно. Бирок ошондой факт. Бүгүнкү күндө сырттан МИД аркылуу информацияларды чогултабыз. Биздин дагы бүгүнкү күнгө представительствобуз жок. Ички миграция боюнча информационный данныйдын баардыгын КРСтен алабыз. Бүгүнкү күндө ушундай акыбал. Биздин миграция боюнча бүгүнкү иштеп аткан саныбыз 18 адам. 9 адам управление кайрылманов и беженцев, 9 адам миграционный политикада. Өлкөдө сырттан келген жарандардын так санын эч ким билбейт. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо келгендерди гана каттаарын айтып алакан жаят. Бул боюнча аларда бир да эксперт жок. Ал эми Тышкы иштер министрлигинин түз милдетине кирбейт. Бул МИДтин түзмө-түз полномочиясына кирбейт. Бирок биз бул жумушту алып барабыз. Россияда болобу, Казакстанда болобу, башка өлкөлөрдө. Анткени биздин МИДтин негизги функциясы ошол жакта жүргөн биздин жарандардын укугун жана кызыкчылыктарын коргоо. Депутаттардын суроолоруна бир дагы мекеме так жооп бере алган жок. Себеби миграция маселеси менен түздөн-түз алектенчү бир дагы орган жок болуп чыкты. Ал эми жыйынга министрлер өздөрү келбей, орун басарларын жиберип койгон. Социалдык блок боюнча вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева чакырылгандардын тизмесинде болгону менен ал дагы көрүнбөдү. Мындай көрүнүш фракция өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди. Жаңы конуштар бизде маселелери бар ички миграцияда. Анан кийин дача маселелери бар. Ушул жерден менин суроом. Бизде конституция боюнча ар бир жаран бекер билим алыш керек, медициналык тейлөө алыш керек, шайлаш керек жана шайлоого укуктуу ар бир жараныбыз. Ушул жаңы конуштар менен жана дачаларда эмне үчүн бул эки маселени айтып атканым пропискасы жок. А бизде билим берүүдө, медицинада, шайлоодо бардыгы прописка менен шайланышкан. Эмне маселени ушул проблеманы чечүүдө эмне чараларды көрдүңөр? Негизинен алганда бизде азыр жооп бере турган эч ким жок болот. Өкмөт вообще эч нерсеге жооп бере албайт. Фракция өкүлдөрү бул маселени бүгүн талкуулаган менен майнап чыкпасын түшүндү. Мындан улам министрлердин жыйынга келбегени боюнча премьер-министр Оторбаевке кат жолдоону чечишти. Ошондой эле миграция маселесин парламенттин жалпы жыйынына алып чыгуу боюнча сунуш камтылган катты төрага Асылбек Жээнбековго жолдомой болушту. Ал эми көпчүлүктүн коалициясына өкмөттүн структурасын өзгөртүү сунушун жиберүү керек деген чечимге келишти. Себеби миграция маселесин тескеп жөнгө салуучу органдын жоктугу өлкө үчүн чоң көйгөй жаратышы мүмкүн дешет депутаттар. Биздин мамлекетибизде миграция боюнча эч кандай иштер жүрбөй атат. Бүгүнкү мынакей суроо берип, кайра жооп ала турганга кишибиз жок болуп атат. Өкмөттүн ишин кимисинен сураарыбызды билбей отурабыз. Ошон үчүн өкмөттүн башчылары жооп берсин буга. Фракция лидеринин сунушун башка эл өкүлдөрү да колдоду. Депутаттар өкмөттүн миграция саясаты боюнча алып барган ишин канааттандырарлыксыз деп табышты. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөрөтакунов, НТС.